баягы салон красотадагы ошол үчүн көбөйүп кетти. Ишенбесеңиздер карап жашоодо карап көрүңүздөр, эки бир тууган эмне көрүшүп атат? Тиш дарылаган жерлер аябай көбөйүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү сахабаларга кутба кылып, кайрылып мындай деди: Зулум кылуудан сактангыла. Себеби зулум бул караңгылык болот кыяматта. Зулум деген эмне деген? Уламалар зулум дегенди вад'у кулли шайин фи гайри мавди'ихи. Ар бир нерсени өз ордунан башка жерге коюунун атыны зулум деп айтат. Ар бир нерсени өз ордунан башка жерге коюуну зулум дейт. Демек, зулум дегенди уламалар мына ушундай түшүндүрө турган болсо көңүл буралык. Адам кайсы бир жерде кечириш керек болсо, кечирбей койсо, же кайсы бир жерде адилеттүүлүк кылуу керек болсо, адилеттүүлүк кылбай койсо, бул зулум болот. Бүгүн элдин жашоосу көбүнчө зулум менен жашап турат. Эмне үчүн? Ар бир колдоно турган ахлак, кулк мүнөздү өз ордуна колдонбостон башка жерге колдонуп жатат. Кандайча? Аялына же болбосо үй бүлө тууган ата-энеси, туугандарына колдоно турган жумшак, кечиримдүү, кичипейилдик жакшы кулк мүнөздөрдү үйдөгүлөргө колдонбостон көчөгө колдонуп жатат. Ал эми душманына, шайтанга, нафсисиге жана башка душмандарга колдоно турган катуулукту аялына, балдарына, ата-энесине колдонуп жатат. Демек бүгүн ошондуктан ата-энелерге дагы, балдарына дагы, үй бүлөсүнө дагы адам зулум кылып жатат, көчөдөгүлөргө да туура эмес болот. Душманына барып жалынып сүйлөсө болбойт. Bir adam tekebirlense, zulüm kılsa, katuluk kılsa, al adamga oşondoy жооп берип коюш кээде керек болот. Кээде ал адамды ошол нерсе көзүн ачып оңдоп да коюшка себеп болуп калат. Ошондуктан зулум кылбагыла дейт. Жетим балага, алсыздарга, кедейлерге жардам берип көңүлүн көтөрүш керек эле. Бирок алардын көңүлүн көтөрбөй, алардын башынан сылабай, тескерисинче аларды тебелеп, тепсеп, капа кылуу бул зулум болуп саналат да. Демек, туура эмес акыларды берүү деген сөз. Адамдардын акылларын туура эмес кыла турган болсо, туура эмес бере турган болсо, кыяматта бул адам караңгылыкта калат. Караңгылыкта кандай кыямат күнү ыймандуулар нурлары менен жүрөт. Аллах Таала кыяматты сыфаттап мындай дейт: Кыямат күнү момун адамдар, эркектер жана аялдардын нурлары болот. Нурухум яс'a байна айдихим ва би айманихим. Алардын алдында, оң тараптарында нурлар чачырап турат. Кыяматта кабырдан турганда күн жок болот, караңгы болот. Ошондо ар бир момун өзүнүн амалына жараша жарык нуру менен басат. Ошол нур менен жарып ал жаннатка чейин барат. Ал эми анын тескерисинче кайсыл адамдар бул дүйнөдө зулум кылып жашай турган болсо, ошончолук караңгылык көп каптайт. Алды да караңгы, арты да караңгы, оң жак, сол жак, бүт тарабыны караңгылык каптагандан кийин момундарга кайрылат. Бизди карагылачы, накта бисмин нурикум, силердин нуруңардан пайдаланалы, биз да басалычы дегенде момундар айтат: артыңарга кайткыла, ошол жактан нуруңарды издеп таап алгыла дейт. Демек кыяматта бул дүйнөдөн кылган амалына жараша же нур менен же караңгылык менен кабырдан чыгат экен. Айтты пайгамбар салам зулум кылбагыла, себеби зулум кыяматта өтө көп караңгылыктарга айланып келет. Ва iyyakum wal fuhsha wat tafahhusha. Сактангыла жаман сөз жана жаман кыймыл аракет жасагандан. Фухш деп жаман сөз айтканды, жаман кыймыл аракет, обужок кыймыл аракет менен пайдасыз сөз, уят сөздөрдү сүйлөгөндү фухш деп айтат. Ошондон сактангыла, жаман жана ошону үйрөнгөндөн да сактангыла дейт. Кээ бир адамдар ушундай адамдарды осол кыла турган, адамдарды уят кыла турган сөздөрдү жасалмай үйрөнөт өзүчү. Бирөөлөрдү туурап, ошентип кийин башка адамдар буга кайрылса аны уят кылып, жаман сөздөрдү сүйлөп, ошол нерседен пайгамбар алейхисалам айтат: сактангыла, мындай нерсе кылбагыла дейт. Жана ошондой эле силер сактангыла шухтан, битирликтен. Fa inna halaka man kana qablakum bishuh. Себеби силерден мурдагы коомдор битирликтин себебинен өтө чоң кырсыкка кабылды. Бул дүйнөдө дагы кырсыкка кабылдылар, бул дүйнөдө да жашоолору кыйроого учурады, акыретте дагы жашоолору кыйроого учурады дейт. Эки нерсе бар да, бир бар араб тилинде шух деп айтат, ал экинчиси бухул деп айтат. Битир жана сараңдык деп түшүнсөк болот. Сараңдык деген малы бар, бирок иштетпейт.
Бирок жакшылык айтат, бир адамдарга жакшылык каалайт. Мындай кылсаң бай болосуң дейт, мындай кылсаң жакшы жашайсың дейт. Адамдарга жакшылыкка чакырат, адамдарга жол көрсөтөт. Бирок өзү бербейт. Просто малды жакшы көрөт дагы, мунун сараңдыгы малда гана болот да. Ал эми битир деген адам бар го, ал жакшылыкты да үйрөтпөйт да. Мал дагы бербейт, жакшылыкты дагы үйрөтпөйт, бирөөдүн жакшылыгын тартып алганга аракет кылат да. Эмнеге анда бар, менде жок деген суроо аны күйгүзөт, түнү күнү кыйналат. Ошол үчүн үйдөгүлөрдү капа кылат. Ошол үчүн айтат, сактангыла, себеби силерден мурдакыларды битирлик ал кыйроого алып барды. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы кыйроого түштү. Эмне себептен? Амарахум бил катиати факатау. Туугандыкты үзүүгө буйруду. Алардын битирлик сыфаты баягы адамды барго туугандык мамилени токтотууга буйруду. Алар туугандык мамилетин токтоп салды. Эмнеге? Битир болгон адам туугандары жардам сурап келет. Берип туруңуз дейт. Кандай кылалы айтыңыз дейт. Жакпайт да кой. Ушуларга берип, ушулардын чыгымын көтөрүп жашагыча көрү мамиле кылбай коеюн деп эмне кылат? Баягы ичиндеги битирлик сыфатынын себебинен аларга малын бергиси келбегендиктен туугандык мамилени дагы өзүп салат. Битирлик ушундай капарат. Ишенбесеңиздер карап жашоодо карап көрүңүздөр, эки бир тууган эмне урушуп атат? Сен ал бул малды сен ал деп урушуп атабы же меники деп урушуп атабы? Сен менин тоюма жакшыраак алып келбедиң же мен чакырганда сен берип турбадың, мен сураганда деп урушуп жатабы? Туугандардын ортосундагы мамиле, бири-бирине болгон салкын көз караш бул битирликтин себебинен келип атат. Ошого бир жакшы кол кабыш кылып жардам берип койбодуң, же болбосо жакшы сөзүң айтып койбодуң да. Тою болуп жаткан учурда жакшы насаат айтып койбодуң, жакшы бир көңүл айтып койбодуң, о, жакшы жерге берип атасың деп. Абайла мени айтып коеюн, эртең кызың ыйлап келбесин деп, наоборот тескерисинче айттыңыз. Эми кечке ойлонот да, менин жакшы күнүм болуп жаса, оң батасын бергенин ордуна тескериси үстүмдөн күлөт деп. Демек, битирликтин себебинен туугандардын мамилеси үзүлүп атат да. Ошондуктан кайсы адамдын битир сыфаты, битирлик дегени жанагы малды дагы бербейт, жакшылык да каалабайт, бирөөдүн жакшылыгын да көрө албайт да. Ал битирлик сыфаты аларды туугандыкты үзүүгө буйругандан туугандыкты үзүп салдылар. Ва амарахум бил бухл, бакылдык кылып, сараңдык кылып мал иштетпегенге буйруп салды эле, мал да иштетпей койдулар. Ва амарахум бил фужур, натыйжада алардын битирлик сыфаты күнөөгө буйруду, харам жол менен мал тапканга буйруду, адамдардын акысын бербегенге буйруду, харам иш кылганга буйруду, алар кыла бериштилер дейт. Ошентип алардын бул дүйнөдөгү жашоосуна да кыйроо келди, акыреттеги жашоосу да кыйрады. Эки дүйнөдөн кырсыкка учурады. Эмне себептен? Битирликтин себебинен. Факама ражулун, бир адам туруп айтты: "Я Расулаллах, айюл ислам афзал?" Эң жакшы ислам кайсы? Же эң жакшы мусулман кайсыл деген сурооду берди. Кайсыл мусулманды эң жакшы адам деп айтсак, эң жакшы мусулман деп айтсак болот деди. Пайгамбар эсем айтат: "Айясламал муслимуна мин лисаник ва ядик." Эң жакшы мусулман кайсыл адамдын тилинен жана колунан башкаларга зыян жетпеген инсан эң жакшы инсан деп айтты. Адамдар эң жакшы адам болгусу келет. Эң кадырлуу адам болгусу келет. Эң бир кадыр барктуу жакшы адам болгусу келет. Бирок ошол жакшы адам болууда кандай жолду тандаш керек, кантип жакшы адам болуш керек, аны да билбейт. Кандай адам жакшы адам, аны да билбейт экенбиз да. Кызык ушул экен. Адамдар ойлойт экен да, жакшы адам болсоң, сулуу болсоң жакшы адам болосуң деп ойлойт экен. Ошол үчүн баягы салон красота деп ошол үчүн көбөйүп кеткен. Аябай жакшы адам болуп чыгат дагы, бетин жуугандан кийин баягы эле жаман адам болуп калат экен да. Адамдар ойлойт экен да, сулуу болосуң. Кээ бир адамдар ойлойт экен, канчалык байлыгың көп болсо ошончолук жакшы адам болосуң депчи. Ошол үчүн карасаңыз, баягы зубной деп коебу, тиш дарылаган жерлер аябай көбөйүп кетти. Эмнегесе бүгүн бардыгы тиш коюп, тиштерине темир коюп жататтар да. Эмнеге темир коюп, тиштерим кыйшык экен дейт. Нан чайнай албай калатасың. Этти кылып калып атат. Жок, эч нерсе болгон жок, просто жакшы көрүнбөй атат. Тишиң тегиз болсо жакшы адам болуп каласың. Кирпигиң да кайрылып турса жакшы адам болуп каласың деп ойлойт экен да. Пайгамбар айтсам айтып атпайбы? Инналлаха ла янзуру ила суарикум. Алла силердин сүрөтүңө карабайт. Тишиң түзбү, кыйшыкпы, акпы, кара, өңүң акпы, кара, узун, кыска, тосток, жипшик карабайт.
Вала иля амваликум, малыңарга да карабайт, байсыңбы, кедейсиңби. Бирок биздикилер ушуну түшүнүп алат экен да, жакшы адам, кадырлуу адам болуу үчүн сулуу жакшы адам болуш керек. Кийимдерин жакшы карап алат. Кийимдерин жакшылап, жаңы модаларды кийет, неге жакшы адам болоюн дейт. Андан натыйжада не кылат? Жакшы адам боло албайт да. Пайгамбар сам айтат, "Валакин, бирок Аллах карайт силердин жүрөгүңөргө, анан амалыңарга. Сиздин жүрөгүңүз жана амалыңыз менен жакшы адам боло алат экенсиз да. Кадырлуу боло алат экенсиз." Ошону айтып жатат, эң жакшы мусулман, эң кадырлуу мусулман, эң улуу мусулман тилинен эч кимге зыян жетпеген. Экинчи колунан. Себеп тилинен зыян жетпеген дегенди биринчи айтты. Эмнеге десе уламалар көп сөздөрдө айтат да. Тил менен зыян жеткизиш биринчи оңой экен да, бат экен. Бат зыян жеткизет экенбиз тил мененчи. Экинчиден тил менен зыян жеткизгенге күч да кетпейт экен. Анан кол менен зыян жеткизе албаган аялдар дагы тили менен көбүрөөк жеткизип коет экен кол менен жеткизгенге караганда. Кол менен жеткизген тил менен жетпей калганда чыгат экен да. Bir adam айтышып кетет аялы менен, же көчөдөгү бирөө менен. Наргынын сөзү ачуу болгондо бул сөз таппай калганда чаап жүгүрөт да. Ошондуктан уруп жүгөрүш болгон алсыздыктын белгиси. Урбай эле сөз менен жайлап койгон ал кыйындыктын белгиси болот. Ошол үчүн тил менен зыян жеткизгенди биринчи койду. Неге десе тил менен ар бир адам зыян жеткизе алат экен да. Кол менен күчтүүлөр гана зыян жеткизе алат экен. Ошол үчүн тилиң менен эч кимге зыян жетпесе, сен эң жакшы мусулмансың деп. Bir арыстан менен bir адам дос болот. Аябай көпкө чейин чогуу жүрүп, bir күн арыстан айт, жакын экөө отурганда арыстанга айттыр да, оозуң сасып кетти дейт экен. Арыстан капа болот экен дагы айтат экен, мына балтаны алып чапчы дейт экен. Башка бир чапсаң дейт. Неге чапам? Чапсаң да ошо кычышып атат. Чапкандан кийин кетип калат экен тойгочу. Канаган бойдон. Bir канча жылдан кийин кайра учурашып калса арыстан айтат экен, баягы жара бар бекен карачы дейт. Караса жок экен, сакайып калыптырса, бирок баягы сөз дагы деле жүрөктө турат дейт экен да. Сенин чапканың сакайып калган, бирок жүрөктө дагы деле калып калган баягы турат дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, тилдин зыяны биринчи болот экен, өтө катуу болот экен да. Кетпейт экен, ал тура берет экен, жүрөккө барып сайылып калат экен да. Ал эми колдун зыяны бетке болот экен. Анан ал бир күндөн кийин көгөргөнү кетип калгандан кийин жакшы болуп калат экен. Унутуп калат экен да, билинбейт деп жүрө берет экен да. Жүрөктөгү ар дайым тура берет экен да. Ошол үчүн тилиң менен дагы, колуң менен дагы зыян жеткизбегин дейт. Иншалла ниет кылабыз, Андан кийин айтты пайгамбар айсам, "Айюл хижрат афзал", эң жакшы хижрат кайсыл деп сурап калды. Эң жакшы хижрат. Дин үчүн сапар кылуудун эң жакшы кайсыл дедиле? Антахжура ма кариха роббук. Сенин Роббиң жаман көргөн нерседен качсаң, кетсең, ошол эң жакшы хижрат дейт. Эң жакшы хижрат күнөөдөн, жаман иштерден сактанган хижрат эң жакшы хижрат. Ал хижрату хижратан, хижрат экиге бөлүнөт. Алыстан хижрат кылып дин турган жерге, шаарга көчүп келгендер жана күнөөдөн көчкөн хижратчылар деп билди. Ал эми айылдан келген баягы пайгамбар салам доорунда эки түрдүү адамдар бар. Бир бар Мекке, Мединадан алыстан хижрат кылып, Меккеден Мединага келгендер бар. Экинчи үйлөрүндө эле турат, таказа болсо чуркап келе тургандар бар да. Ушул экөө тең хижрат деп айтты. Неге десе, булар алыстан келген хижраттар. Булар жакындан келген хижраттар. Бирок силердин хижратыңар Мединанын айланасындагы айылдагыларга айтып атат. Силердин хижратыңар ушундай болсун, чакырганда келе калгыла, айтканда аткара калгыла дейт. Бирок эми силердин хижратыңар кыйынчылыгы көбүрөөк болот. Меккеден үйүңөрдү таштап кыйналып алыстан келдиңер, кыйынчылыгыңар көбүрөөк, сооңар дагы көбүрөөк деп айтты. Ошондон ким канчалык көп кыйналса, ошончолук соо көп болот экен. Аллах таала баарыбызды тилибиз менен, колубуз менен эч кимге зыян бербеген, жакшы, биз чыныгы мусулмандардан кылган болсун.